Жана ошондой эле акча маселесинен тышкары дал ушундай учурларда мусулмандардын баягы ачуусу келип турган, эмоциясы көтөрүлүп турган убакытта жанагындай такфиризм менен ооругандар. Такфиризм деген кыскача айтып кетейин, бул кайсы бир мусулманды далилсиз, себеби жок капырлыкка айыптоо да. Таза эле жүргөн адамды, капыр болгон адамды бул капыр болду деп далилсиз эле, шариаттын эрежеси жок эле капырлыкка айыптап зулум кылуу, ошону такфир деп коет. Ошол такфир менен алек болуп чектен чыккандарды такфиристтер деп коет. Мына ушул нерселерден сактаныш керек. Мына ошондой башка бирөөлөрдү капырчылыкка айыптап негизсиз эле жана ошондой эле терроризмге үндөгөндөр, кан төгүүгө үндөгөндөр, башаламан согушка үндөгөндөр жихадтын аты менен дал ушундай убакытты жакшы пайдаланышып, анан элдерге өздөрүнүн бузукойлорун таратышат. Кантип? Интернет аркылуу, же жазуу аркылуу, же брошюрка аркылуу мына мусулмандар баланча жерде кыйналып атат. Ислам душмандары аларга зулумдук кылып атат. Биздин болсо башчылар, президент болсо президенттин атын айтып, ошо бийликте иштеген адамдар унчукпай отурушат. Алар ошол нерсеге ыраазы болуп отурат. Мусулмандарга колдоо көрсөтпөй атат, жардам бербей атат. Мына булар залым болду, булар динден чыкты, капыр болду деп, анан ушундай чоң адашуу эрежелерге элдерге киргизип, жаман жакка үндөшөт. Ошондуктан ар бир мусулман ушундай учурда өтө этияттык менен мамиле кылып сак болуш керек. Башаламан чакырыктарга такыр моюн сунбаш керек.